Ал эми түркү эмне болду? Жапайы жаза болгондуктан биз эмне кылбайт экенбиз? Туура жооп боло албайт дейт экенбиз, э? Анан Б варианты. Кой коем дейт. Марка, кой деген бул. Жанара коем деген. Кой деген үй жанара. Кандай жооп беребиз? Бизге берилген вариант бул эми жазалоо урдоо себеп натыйжа байланышы урдасаң жазалайт да жазалоо келип чыгат. Биринчи ошондо натыйжа себеп болду. Анан бул жерде А вариантында мактоо урушу уруш кандай бул деген карама каршы антонимдик байланыш, кемсиндүү уяттыкабы деген бул бир даража байланыш болгон бизде. Ал эми мактоо ийгилик, ал эми гыс болсо орун алмашып калган, ошондуктан биздин тандаган вариантыбыз ийгилик болсо ошол мактоо болот. Жакшы. Ошондо кайсы вариант туура деп алдык? Б варианты туура деп алдык. Вариантты деп биринчи топ туура таптыңар, э? Экинчи топто сугаруу, анын өсүү себеп, анын натыйжасында эмне болуп атат? Биз өсүп атат, э? Анан эмне болуп калды? Эметип кетем ойлогонда биз Б вариантын айткансыздар, э? Аналогия бар, анан сүйлөм толуктоолор кетет, э? Ошонун ичинде сүйлөм толуктоо бөлүмү 10 мисал берилет, 10 мисалга бирден минутта берилет, э? Бирден минутада 10 суроого жооп беришиңиз керек болот, э? Сүйлөм толуктоо дегенди кандай түшүнөбүз, ким айтып берет? Сүйлөм толуктоо кандай? Сүйлөм толуктоо кантип иштейбиз? Мисалы үчүн сүйлөмдү толук финалдай логикасы иштеген адам кийин келечекте бир нерсени жаркын этип иштеши. Ошон үчүн жана сүйлөм толуктоого бул жок гана кыргызча гана керек эмес, бул ошол өзүнө ошол биз окуган нерсени аңгартып, мисалы үчүн сүйлөм толуктоо физикадан дагы берип коюштук, ошол вариантты табабыз жана бул ошол сүйлөм толуктоо 10 сұрау деп жегізді. Біз ошонун бардығына туура жооп беришибиз керек. Сүйлөм толуктоодо бизге тер чыккыча спорт менен машыгандардын көпчүлүгү сууда сүзүүнүн спорттун олуттуу эмес түрү деп эсептешет. Ошондуктан бассейндин ичинде гана бир нече көнүгүүлөрдү жасоо менен жүрөккө өткүзгө пайда алып келүүгө толук мүмкүнбүз. Мына бул вариантты беребиз. Эмне себептен изилдедик? Башка варианттар коюп көрөлүчү кана? Ар бир вариантты коюп көрөлүчү. Тер чыккыча спорт менен машыгандардын көпчүлүгү сууда сүзүүнүн спорттун олуттуу эмес түрү деп эсептешет. Бирок бассейндин сыртында гана бир нече көнүгүүлөрдү жасоо менен жүрөк өкпөгө пайда алып келүүгө мүмкүн. Эмне себептен жооп болобу? Бирок да карама каршы чыгып кетет. Экинчиси тер чыккыча спорт менен машыгандардын көпчүлүгү сууда сүзүүнүн спорттун олуттуу эмес түрү деп эсептешет. Ошондуктан бассейндин сыртында бир нече көнүгүүлөрдү жасоо менен жүрөккө өкпөгө пайда алып келүүгө мүмкүн эмес. туура болобу? Эмне себептен болот дейт? Мүмкүн эмес. Өзүнө каршы чыгат, э? Анан тер чыккыча спорт менен машыгандардын көпчүлүгү сууда сүзүүнү спорттун олуттуу эмес түрү деп эсептешет. Бирок бассейндин ичинде эле бир нече көнүгүүлөрдү жасоо менен жүрөккө өкпөгө пайда алып келүүгө мүмкүн. эмне болуп калды мында? Сүйлөм, башкы сүйлөмгө аягында сүйлөм каршы келип туура жооп кайсы ошондо? Жакшы болду. Үчүнчү вариантты коюп көр. Эл бийликке болгон укугун шайлоо аркылуу ишке ашырат эмеспи? Демек, бийликтин тагдырын чече алат деп шайлоо добушун болбогон болгон жана жарандар айтылат. Туура болобу? Туура деп туралы, э? Бул вариантты коюп көр. Эл бийликтин тагдырын чече алат деп шайлоо добушун болбогон гана жарандар айтылат. Боло алабы? Эмне себептен боло албайбы? Маани сен калды? Ысы коюп көрөбүз. Эл бийликке болгон өз милдетин шайлоо аркылуу ишке ашырат эмеспи? Анткени бийликтин тагдырын чече алат деп шайлоо добушун болбогон гана жарандар айтылбайт. Боло алабы? Эмне себептен? Мааниси дагы келбей калды. Ошондуктан биз бул вариантын туура деп таптык, э, азаматсыңар. Баштадык балдар. Анда тексттин биринчи суроосуна көңүл бурабыз. Биринчи ким жооп берет? Ар жоопко токтолуп, эмне себептен алынып жоопту тандадыңар, э? Баштадык.
Бул текстте бизге мындай суроо келиптир. Бул текстте негизги максат кандай деп? Тексттен биз бысын белгиледик. Максат болсо адамзаттын дагы канча ачайлык сырлары көп түбүндө сүрөттө. Эмне сөздөн аасын булган жоксуңар? Аасын окуп койчу. Текстке дал келишпей калган. Ошо окуу жок. Ар бирин окуп түшүндүрмө өзү. Чагылган адам үчүн канчалык кооптуу экенин көрсөтөт. Бул жакта Негизги максаты негизги максаты ошондой эле. Бул жерде бул текст негизги максаты кандай дегенде бул текстти иштеш керек да. Анан ошол жерде мисалы үчүн аварияда чагылган адам үчүн канчалык кооптуу экенин көрсөтүү деген бул текст боюнча туура, бирок жалпы тексттин сүрөттөп берген жок да. Окурганды чагылгандарды изилдеген америкалык окумуштуулар менен тааныштырып, биз ошол америкалык окумуштуу менен тааныштырдык, бирок бир тексттин жарым эле бөлүгүндө. Ал эми Г вариантында чагылгандын пайда болуусу тууралуу түшүндүк. Бул жерде деле берилди, бирок мындай чагылтуучу вариант болуп эсептелет да. Ал эми В вариантында адамзатты дагы канча ачайлык сырлардын көптүрдүгүн сүрөттөө. Бул ошол 3 варианты деп жана текстти биз баарын жалпылап айтып кеткен вариант Ошондуктан В варианты туура деп аталды. Сал укалса жакада көңүл бурабыз. Айтайын. Бирок ушул күнгө чейин чагылгандар тапылган сырлардын баарын биз бир вариантты таныдык. Окумуштуулар үчүн чагылгандардын пайда болуусунун бардык процесстери аябай түшүнүктүү эмес деген вариантты таныдык. Эмне себептен аасын тандаган жоксуңар? Талдап беребиз. Талдайлы. Эмне себептен аасы боло албайт? Анан бул жерде өзгөчөлүк көрдүкчү жетишки саттарга көңүл буруш керек болчу. Эмне себептен аасы боло албайт? Окуйбуз, талдайбыз. Аасы коюп окуп көрчү. Чагылгандын кара булуттун ичинде кандай кубулуштар болгонун окумуштуулар түшүндүрө албай жаткан. Эмне себептен болбой калды? Биз экинчи суроодо тырмакчанын ичинде сөз берип жатат, ошону талдап атабыз, 4-чү менен 7-чи сапка байлашып алды. Бул ысык. Бул ысык чагылгандар өтө кооптуу болгондуктан аларды изилдөө мүмкүн эмес деген. Ошол барбы? Ошол? Анан Шар түрүндөгү чагылган өтө сейрек кубулуш болуп саналган. туура жок кайсы болуп калды ошондон? Бырысы болуп калды. Анткени 4-7 сапка биз токтолдук да. Мааниде колдонулган сөздөр кайсы варианттар? Адамгерчилик, жаңылык, акыл сүйүүчү. Бсы ой, кыял, бороо, шамал, жер чагылган. Бсы жаратылыш, таласуу, токой, ток. Бсы бакыт, сезим, адамзат дүйнө эл. Суроо асы. Не себептен? Көрүнбөгөн. Абстрактуу дегенде биз эмне түшүнөбүз? Көзгө көрүнбөгөн нерселер, ошондуктан А варианты туура болот. Чогулганда уңгар өзгөрүп кеткен. Асы жамын, агаруу, чоюлуу. Мына өзгөргөн эмес. Бсы элдин кичик намыстан. Бсы унчук, бүгүн уйкусура. Бсы кардын сүйдө узар. Уйкусуроо. Эмне дейт? Бысында кардын сүйдө узар. Ошону тууралап жазган. Эмне болот эле уңгар, мисалы сүйрө деген сөз. Сөз, булардын уңгары өсүп кетти, ошондуктан туура варианты бул. Азамат